Мен Мырзабекова Саида. 2007-жылдан бeri ушул жерде иштеймин. Жашым 58-де. Азыр эми кошумча жумушка деле болбой калды, ушул тазалыкта эле иштейм. Көргөндөр шыпыргы оңой деп ойлойт, бирок оңой эмес. Мисалы үчүн кечинде неме болот да, жаштарыбыз жүрөт, туулган күн өткөзөт, анан баягындай аттырчууларын аттырат, баягы жалтырактарын аттырат, ошонусу бизге кыйынчылык туудурат да. Бир жумага чейин кетире албайбыз да, кычыктарга кирип калат, бизге кыйынчылык туудурат. Тазалаган күнүм болот. Кар күрөгөндө тазап кетесиң. Таштагым келип кетет, дан кайра эле анан жумуш оор жумуш бүткөндөн кийин эсимден чыгып калат. Жеңил жумуш таап апа дейт. Бирок мага ушу көнүп калгам ушуга. Кыйынчылыктар көп эле, чөп жулабыз, арык тазалайбыз. Ошондо аял кишиге кыйын эле болот. Өзүбүзгө этияттык жүрөбүз да. Караңгы жерде турбайбыз, же канчалык жарык жерде шыпырабыз да. Караңгыда келсекчи. Кесип тандаганда мугалим болом деп жүрчүмүн да. Кийин неме турмушка байланыштуу болуп кое калгам. Иш көп, бирок маянасы аз. Ошон үчүн жаштар иштегиси келбейт. Азыр квартиралар кымбат. Кымбатта барган сайын кымбаттап кетип атат. Квартирада турам өзүм. Жигит менен бир кыз сүйлөшүп отурган экен да. Анан кийин шыпырып келсем деле кетпейт да. Мен айттым, мен шыпырып келатам, турбайсыңбы десем, баягы бала мага карап мындай терс мамиле жасап атат да. Шыпыргы менен сабабадымбы? Мен эметке деп, ай апа деген боюнча качып кетти. Ошол эң эсимден чыкпайт да ошол күнчү. Жарандарга айтышым тазалыкты мен айтып эле келем. Тазалыкты сактайлык дейм, бирок айлык аласың, тазалайсың дейт болду. Биз жарандарга сөз айта албайбыз.